Өлкө башчы Садыр Жапаров кече кезектеги дагы бир тарыхый мамлекеттик сапарда болду. Ажо бул ирет Бахрейн королдугуна барды. Расмий сапар аталган өлкөнүн падышасы Хамад бин Иса аль-Халифанын чакыруусу боюнча уюштурулган. Манама шаарындагы Бахрейн эл аралык аэропортунан Садыр Жапаровду Бахрейн королдугунун тышкы иштер министри жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропортто Кыргызстандын жана Бахрейндин мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилди. Бул Перс булуңунда жайгашкан өлкөгө Кыргызстандын эгемен тарыхында кыргыз президентинин алгачкы сапары болуп саналат. Алгач эле мамлекет башчы Садыр Жапаров менен Бахрейн королдугунун падышасы Хамад бин Иса аль-Халифанын расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Жолугушуунун башында мамлекеттик гимндер аткарылып, президент Садыр Жапаровдун расмий сапарынын урматына 21 замбирек залпы атылды. Андан соң мамлекет башчылар ардактуу кароол ротасынын командиринин рапортун кабыл алышты. سلام جمهورية قرقيزستان وسلام مملكة البحرين. سلام. Аземдин расмий бөлүгү аяктаган соң Садыр Жапаров менен Хамад бин Иса аль-Халифа делегация мүчөлөрүн тааныштырып, эки тараптуу жолугушуу үчүн сүйлөшүүлөр залына өтүштү. Анда Кыргыз-Бахрейн мамилесин өнүктүрүү боюнча сөз болду. Тараптар соода экономикалык, инвестициялык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүү маселесин талкуулады. Биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун маанисин белгилешти. Андан соң Бахрейн падышасы менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 9 документке кол коюлду. Агалай Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен жана Бахрейн королдугунун өкмөтүнүн ортосундагы аба катнаштары жөнүндө макулдашуу, экономикалык кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум, саламаттыкты сактоо тармагындагы өз ара мамиле, маданият, юстиция жана сот адилеттиги тармагында, дин чөйрөсүндө кызматташуу жана Бахрейн королдугунун соода өнөр жай палатасынын ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашууларга кол коюлду. Андан кийин президент улуттук жыйынтыгы консультативдик кеңешинин төрагасы Али бин Салех аль-Салех менен жолугушту. Анда Кыргызстан менен Бахрейн королдугунун ортосундагы парламенттер аралык кызматташтыкты тереңдетүү маселелери талкууланып, саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки жактуу кызматташтыкты кеңейтүүнүн келечеги тууралуу сөз болду. Бахрейн Кыргызстан үчүн эң жакын араб мамлекеттеринин бири экенин аса белгилегим келет. Биздин өлкөлөрдө жалпы тарыхый жана руханий баалуулуктардын окшоштугу байланышып турат. Бүгүнкү жолугушуубуз Кыргыз Бахрейн парламенттик байланыштарынын өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп мен терең ишенем. Улуу даражалуу падыша менен бүгүн абдан жемиштүү жолугушуу болду. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыгыбыздын абалы жана келечеги тууралуу жакшы ой пикирлер менен бөлүшүп, пайдалуу макулдашууларга жетиштик. Улуу даражалуу менен эки өлкөнүн достугун жана кызматташтыгын мындан ары кыйла бекемдөөнү толук колдодук. Урматтуу төрага, биз Кыргыз Республикасы менен Бахрейн өлкөсүнүн ортосундагы мамилелер жана кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүнү көздөп жатабыз. Буюрса ушул сиздин зыяратыңыз эки өлкө ортосундагы мамилелердин баягы жакшылыктарынан ачкычы болсун. Биз ушул бир туугандыкты, ушул мамилелерибизди бардык тармактарда ушул кызматташтыкты бекемдесек деген ниетибиз бар. Ошондо биз ушул эки тараптуу иш сапарларды, расмий сапарларды бекемдесек, көбөйтсөк, ошондой эле бирибиздин ортобуздагы позицияларды, маселелер боюнча позицияларды бекемдесек, координацияласак дейт, ошондой эле бардык башка тармактарда дагы мамилелерибизди, кызматташтыгыбызды күчөтсөк. Ошондой эле мамлекет башчы расмий сапарынын алкагында Манама шаарындагы Бахрейн улуттук музейине барды. Садыр Жапаров бул өлкөнүн музейиндеги экспонаттарында көрсөтүлгөн байыркы Дилмун цивилизациясынан баштап заманбап Бахрейнге чейинки ар кыл мезгилдерди камтыган бай маданий жана тарыхый мурастары менен таанышты.
Аны улай өлкө башчы бүгүн Бахрейндин Борбордук банкынын директорлор кеңешинин төрагасы Хасан Халифа Аль-Джалахма менен жолугушту. Анда финансы банк тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүнүн келечеги, анын ичинде инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу талкууланды. Кыргызстан Бахрейн падышалыгы менен ар тараптуу кызматташтыкты, анын ичинде банк жана финансы чөйрөлөрүн мындан ары тереңдетүүгө артыкчылыктуу багыт беребиз. Бахрейн падышалыгы бүгүнкү күндө натыйжалуу экономикалык жана финансылык саясатты ийгиликтүү алып барууда өрнөк болуучу өлкө экенин көрүп турабыз. Кыргыз Бахрейн алакаларында финансы жана банк кызматташтыгын өнүктүрүү зарыл деп эсептейм. Бахрейн жакынкы чыгыш жана Араб булуң аймагынын банк борбору экенин жакшы билебиз. Финансы кредиттик системалардын түзүмдөрүндө сиз жетектеген Бахрейн борборлук банкы негизги ролду ойноорун да көрүп турабыз. Кыргызстандын банк тармагы дагы өнүгүп келе жатат. Бизде шариатка ылайык банктык ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн мыйзамдык база түзүлгөн. Атап айтканда улуттук банк, банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамдарда ислам принциптери менен каржылоо жөнүндө тиешелүү нормалар камтылган. Урматтуу президент мырза, Бахрейн мамлекетине кош келдиңиз. Биз үчүн ошо сиздин зыяратыңыз, сиздин келишиңиз абдан сыймыктуу болуп эсептелет жана эч кандай шеги жок дейт биздин улуу даражалуу падышабызга сиздин келип кетишиңиз абдан маанилүү болчу. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу мамлекет башчы Садыр Жапаров баштаган делегация Бахрейн королдугуна болгон расмий сапарынын алкагындагы жолугушуусу эң жогорку деңгээлде өтүп, аны ийгиликтүү сапарлардын бири катары атоого болот дейт эксперттер. Анткени Садыр Жапаровдун башкаруусундагы бул кыска мезгилде өлкө туруктуу өнүгүүнү жогорку деңгээлде көрсөтүп, олуттуу ийгиликтерге жетишип жатканы ага мисал. Азыркы учурда Бахрейн падышачылыгында баргандыгы бул чоң жаңылык элибиз үчүнчү. Себеби мына ошол нерседен пайдаланып, ал өлкө менен мына маданият, саясий, экономикалык жана башка бир алып сатуу боюнча дагы иштер менен келишимди түзөбүз деп атат да. Мына ошондой биздин Кыргызстаныбызга керектелүүчү иштер менен келишим түзүп, достугубузду бекемдеп алган болсок, биз анда Кыргызстаныбызды мындай бир жаркын бир келечекте өнүккөн мамлекетке айландыра алабыз. Анткени биз коңшуну сыйлабасак, биз коңшулар менен, башка улуттар менен достугубузду бекемдебесек, биз кичинекей мамлекетпиз. Ошондуктан деген биз кайсыл мамлекет болбосун бүгүнкү күндө биздин Ажоо Садыныкожоевич жүргүзүп аткан саясаты бул туп-туура. Себеби жалгыздараак бак болбойт дейт. Ал эми президент Садыр Жапаров тарыхый жана маданий мурастарды сактоонун маанилүүлүгүн белгилеп, Бахрейн тарапка жылуу кабыл алгандыгы жана өлкөнүн кылымдарды карыткан тарыхы менен таанышуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бахрейн. Бахрейн Перс булуңундагы өтө тездик менен өнүгүп, дүйнөлүк банк тарабынан жогорку кирешелүү мамлекет деп белгиленген чаган араб өлкөсү. Ошондой эле аталган королдук олуттуу эл аралык финансы операциялары жүргүзүлүп келген каржы борбору катары таанымал. Президент Садыр Жапаровдун Бахрейн королдугуна жасаган расмий сапары эки өлкө кызматташтыгындагы тарыхый учур деп бааланууда. Себеп бул биз эгемендүүлүк алгандан бери ошо эки тараптуу кызматташтыкта биринчи жолу болуп атат. Биздин президентибиз Бахрейн шаарга расмий иш сапар менен барганы. Бүгүнкү күнү мына биздин президентибиз ачык саясат, инвестиция тартканга коопсуздук тараптан бүт шарттар түзүлгөн да. Ошол тараптардан дагы бизге жакшы араб мамлекеттерден дагы шарт түзүлүп атат да. Мен ойлоймун, бул иш сапардын жыйынтыктары биздин Кыргызстан экономикасына эң биринчиси ошо инвестициялык климатка дагы аябай жакшы шарт түзүп берип атат. Өлкө башчынын расмий сапарынын жыйынтыгында 10го жакын документке кол коюлду. Макулдашуулар саламаттык сактоо, инфраструктура, маданият, юстиция жана дин чөйрөсү сыяктуу түрдүү тармактарда кызматташууну кеңейтүүгө багытталган. Бахрейн Кыргызстандагы ири инфраструктуралык долбоорлорду колдоого даяр. Ошонун ичинде 17 тармакта биргелешип чогуу иштешүү иш аракеттерди жылдыруу боюнча соода, спорт, маданият, IT технология, тажрыйба алмашуу, жашыл экономика, климаттын өзгөрүшүнө биргелешкен иш аракеттерди иш жүзүнө ашыруу тууралуу 17ден ашык бир тармактарды
белгилеп кеткен меморандум болуп атат. Эксперттер белгилегендей өлкө башчынын расмий сапары Кыргыз-Бахрейн кызматташтыгынын жаңы барагын ачып деңгээлин жогорулатты. Буга өлкөлөрдүн лидерлери кызматташтыкты өнүктүрө турган, бардык деңгээлдеги алакаларды арттыруунун жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу ниеттерин билдиришкени мисал. Бахрейн өзү кичинекей мамлекет болгонуна карабастан бул абдан бай мамлекет дегенде ал жерде ошол нефть бар, газ бар, финансовый центрге айландырганга бүгүнкү күндө ошол дарамети жетти да, ошого жетишти. Ошондуктан ал жерде абдан көп инвестициялар топтолгон. Бул биздин ошол экономикабызга жана ошондой эле туризм тармагына абдан жакшы болот деп эсептейм. Себеби дегенде келишимдердин арасынан дагы бул аба каттамы боюнча дагы келишимге кол коюлду. Эгерде ошол түз аба каттама ачыла турган болсо, анда биздин өлкөгө ошол Бахрейнден тактап айтканда, андан башка эле араб өлкөлөрүнөн келе турган туристтердин саны дагы мындан дагы артат эле, көбөйөт эле да. Белгилей кетсек, июль айында Бишкекте Борбор Азия жана Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши деп аталган экинчи инвестициялык форумду өткөрүү пландалууда. Ага Бахрейндин расмий делегациясы чакырылды. Бул иш-чара эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары чыңдап, макулдашууларды бардык тармактарда ишке ашыруу үчүн дагы бир маанилүү кадам болот. Бактыгүл Султанбек кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.